Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында медосвидетельствование өтүү боюнча 2 жаңы өзгөрүү кирди. Ошо боюнча силер менен сүйлөшүп кетели. Сөз баштардын астында кичинекей жарнама. Кыргызстанга тыйын которуу пайызы жок болуп калды. Жакшы жаңылык. Доскредобанктын Симба картасына Россия Федерациясындагы Сбербанк аркылуу тыйын которсоңуздар, пайызы жок тыйын которууга жакшынакай мүмкүнчүлүк пайда болду. Андан тышкары Доскредобанк ошо 30 апрелге чейин жакшынакай акция уюштуруп жатат. Баардык тыйын которгондордун арасынан 2 автоунааны жана жүздөгөн техникалардын бүт баарын утушка коюп атат. Балким утуш менен которуп силер утуучу болуп каласыздар. Кыскача 30 секунд көрүп коюңуздар, кантип тыйын которосуңар, пайызы жок, андан ары сөзүн улантабыз. Россиядан Кыргызстанга комиссиясыз акчаны жөнөтүңүз. Төлөмдөр бөлүмүнөн кирип, которуулар бөлүгүнөн башка өлкөгө дегенди басыңыз. Өлкө катары Кыргызстанды тандаңыз. Акча түшүү ыкмасын тандаңыз. Картага же эсепке. Симбанк аккаунтуна байланган телефон номерин жазыңыз. Банктардын тизмесинен Симбанкты тандаңыз. Которула турган сумманы киргизиңиз. Которууну ырастаңыз. Даяр. Акча Симбанк эсебине түшөт. Комиссиясыз, жөнөкөй жана түшүнүктүү. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында 1 марттан баштап 2026 мед анализ тапшырууга өзгөчө кайра шарттар болуп калды. Буга чейин биздин мекендештер анализди 4 направление боюнча тапшырса, бул туберкулез, бул ВИЧ, бул сифилис жана наркология жагынан тапшырса, эми гепатит Б жана гепатит С да кошулду. Ошон үчүн кимдегир кокусунан гепатит Б менен же гепатит С менен ооруган болсо, ошону тазаланып, айыгып туруп Россия Федерациясына барып эмгектениш керек болуп калды. Экинчи өзгөрүш болсо, бул 1 марттан тартып иштей баштайт. Россия Федерациясына келгенден кийин мурда мед освидетельствованиянын негизинде 90 күндүн ичинде өтчү элек, азыр болсо 1 айдын ичинде. Эгерде цель въезда Россияда бара турган болсоңуздар, анда 1 айдын ичинде сөзсүз түрдө мед освидетельствованияны өтүп коюуга зарыл. Себептен бул жаңы талап болуп калды. Эгерде силердин максатыңар, кирүү максатыңар жумуш эмес болсо, цель въезда работа эмес болсо, гости болсо, же частный визит, же учеба болсо, анда 90 күндүн ичинде өтсөңүздөр болот. Кимдегир эмгек келишимдин негизинде жумуш иштейм деп бара турган болсо, силер 1 айдын ичинде өтүп коюшуңуз керек. Ошону дагы баарыңыздар эске алыңыздар. Бул ошол сахарылды анализ боюнча азырынча жаңылыктар. Дагы миграция жаатында кандай өзгөрүүлөр болсо силерге айтып турабыз. Анан кийин сөздүн аягында кичинекей жарнама. Баарыбыз эле легалдашуу үчүн чек арага чыгып келебиз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңөр жок болсо, көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, биз иштешип жаткан жаамат бар. Волгоградский проспектте 4-выходта Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Телефон номерлери +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 929 633 74 65. Мен азыр дагы астында номерлерин жазып коем. Сак саламат болуңуздар, миграция жаатында жаңылыктар болсо айтып турабыз. Görüşkөнчө мекендештер.